Кайрымдуулук фондду иштетип жүргөн кезиңизде Азамат Байматов мошенник деген сөздөрдү уккансызбы? Уккам. Эмнеден улам уккансыз? Буну укканда мен аябай катуу оор кабыл алгам да. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат. Адам өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан адамдын алдындагы ашын эле эмес, анын мына алайын деп аткан уколдорусун дагы жеп кеткендери да булчу. Бул жеткен адамдык акмакчылыктын бир жеткен чеги деп айта алам да. Элим барсынбы фонду менен Кайрымдуу бол фондунун логотиптеринин окшоштугу. Аябай кызыктуу суроо. Мен 2016-жылы бул кайрымдуу бол фонд түптөлдү. Анан мага ошол фонддун жетекчиси байланышка чыкты. Сиздердин логотипиңиздин окшош болуп калыптыр деди. Азыр Урмат байкеден мисалы ал киши именно ошентип алдап кетейин деп, бирөөлөргө бир ушинтип бир шылуундук кылайын деген адам ал эмес. Бул жерде түшүнбөстүктөр болгон деп ойлойм да. Түшүнүшө албай калгандык, баягы мен өзүм деле бизнесменмин да. Мисалчы бизнесте ошондой түшүнбөстүктөр болот экен, болбой койбойт экен да. Биз каалаган нерсе болбойт бул жашоодо. Аллах каалаган гана болот. Алла гана билет, Алла гана ишке ашырат, Аллах гана эртеңки күнү мисалы билүүчү да. Биз мынтип ойлойбуз да. Азыр пландайбыз да. Мен мисалы азыр машина алдыртып берейин деп атабыз, анан ал машина жолдо келат, кээ бирлерге өрттөнүп кетип атат мисалы. Ал анын планында жок болчу, ал адамдын планында жок болчу да. Бирок Алланын планында бар болчу, ал өрттөндү. Талас областында Бешташ деген өтө сонун ажайып кооз, жаратылышын Кудай камтыган сонун бир эме бар да. Жаратылыштын коозугу бар. Анан ошонун ичине биз дагы 2,5 гектар жер алгам. Баардыгын ошо мыйзамдуу жолу менен камтып, Кудай буйруса, растап, азыр проектилерибиздин баарын дайындап, уже башын баштап койгонбуз. Жанагындай мейманканаларыбыз менен, улуттук эме менен камтылган. Буйруса анан ал жер дагы ойлойм, Кудай буйруса ал менен дагы мен ойлойм, бул сенин бүткөндөн кийинки эфирлериңде дагы элге жакшы маалыматты беребиз. Ал жерге көп адамдар барып эз алсын. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Диалог подкасты старт алды. Сиздер менен бүгүн албетте мен адаттагыдай Мирлан Муратов болмокчумун. Бизде бүгүн коногубуз бар. Мен чуу дегенде баштайын. Анда бизде түз эфирде куттуу студиябызда конокто Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун башкы директору бизде Азамат Байматов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Куш келип калдык. Азамат байке, бүгүн биздин эфир өтө курч болот деген үмүттөмүн. Мен ойлойм, эфир бүткөн соң Мирлан ушул жерин кыркып койсоң болобу деген суроолор болобу, болбойбу бизде? Болбойт андай. Болбойт. Болгондой Ооба. интернет желесине таратабыз. Себеби бүгүнкү эфир, мен ойлойм, мындай эфирлер адамдын ошол сүйлөөсүндө же болбосо кылган ишинде чыныгы, анын жүзү мындай эмеси ачык көрсөтүлүш керек. Анан жанагындай коозчактарын эле чыгарып коюп, анан мындай жерлерин кесип кой же болбосо деп мен өзүм дагы ушуну туура көрбөйм. Эл болгондой билиш керек, көрүш керек. Мен сизди ар тараптуу тааныйм. Сиз бизнесмен, сиз фонддун жетекчиси болосуз, Негизи мен билбеген дагы жактарын айтыңызчы. Азамат Байматов ким? Азамат Байматов мен өзүмдүн жеке түшүнүгүмдө бир Кудай жаратып койгон бир пендеси, мен жараткандын. Ал эми экинчиден ата энемдин эң кичүү уулумун, 5 баланын атасымын. Аны менен бирге коомчулукта бир коомдук иште дагы жакшы иштерди жасап, аркамда бир жакшы ийиз калса экен деген мен элдин азаматымын. Азамат Байматов Кайрымдуулук фондду жетекчиси катары мен сизге суроо берейин. Учурда бул фонд эмне менен алек болууда? Учурда бул Кайрымдуу бол коомдук фонду элге турак жай менен камсыздоо, бир жок нерсесин бар түзүп берүү, ошондой жанагындай кайрылган апалар бар, энелер бар. Мисалы бул жашоого келген, бирок Аллах Тааланын өкүмү менен балалуу боло албаган энелер бар. Же болбосо балалуу болуп, майып балдары болуп, ошол эле үйгө жете албай келген. Ошондой апаларды, чыныгы муктаждыкта турган энелерди камтып, биз турак жайлар салып келүүбүз бүгүнкү күндө. Андан тышкары эми бүгүн адамзаттын эмесинде өтө аты жаман оорулар менен кайрылган адамдарга каражатты топтоп, туура багыттуу жол көрсөтүп, эми бүгүн өзүбүз элге деле, Мирлан сага деле көп белгилүү нерсе болуп жатат. Муну айтпасак да эл жакшы билип жатат.
алданып атат канча мекендеш, алдап атат канчасы. Ошону туура багыттуу камтып, алданбаштын жолун канткенде, мисалы азыр коробка көтөрүп бирөө жүрөт, бирөө дагы башка бир нерсени кылып эле, бирок канча түшсө, анын ичинде бизнеске айландырып алышат. Ошондой нерселерге бир туура багыттуу жол көрсөтүүнүн гана кызматында биз бүгүн аракеттебиз. Ошол фонд жөнүндө сурай кетейин. Ушинтип биз кайрымдуулук кылабыз, сиздерге жардам беребиз деп дагы алдаган адамдар барбы азыр учурда? Эми эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат да, Мирлан. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат. Адам өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан адамдын алдындагы ашын эле эмес, анын мына алайын деп аткан уколдарысын дагы жеп кеткендери да булчу. Бул жеткен адамдык акмакчылыктын бир жеткен чеги деп айта алам да. Себеби бизде болуп жатат да, бүгүн коомубузда эми ошол эле коробкаларды көтөргөндө деле чындап муктаж болуп чыгып атышат. Алардын баары мен жалганчы деп айта албайбыз да. Чындап муктаж болуп чыкканга жанагындай акмактын кедергиси тийип жатат. Залакасы тийип жатат. Себеби ар бир ошол мен кээде көрүп калып атабыз, бул коомчулукта мен муну журналисттик иликтөө катарында да чыгарып, коомчулукка дагы чагылдыргам. Ошол кезде мени түшүнгөндөр да болду, түшүнбөгөндөр да болду. Себеби Байматов дейт, буга бут тосуп атат дейт. Көрө албастык кылып атат деген сыяктуу түшүнүктөр менен. Эми бир нерсени көргөндө адамдар 10 адам болсо, 10 адам туруп бир нерсени көрсө, onu башка түшүнөт экен да. Ар биринин түшүнүгүнө жарашачы. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө бул иликтөөдө дагы мен элге жеткизгенге аракет кылдым. Анткени ошол эле жаш балдар, кыздар иштешип атат ошондой кадамдарда. Сурасаң, өздөрүнүн кылып аткан ишин да түшүнбөй калып атышат. Волонтербуз дейт, ыктыярчыбыз дейт. Бирок ыктыярсыз деген сөз эч кандай кызмат акы албай чыгып, Кудай үчүн убактысын бөлүп берүү деген сөз. Ыктыярчы болуп атпайбы? Ат эле айтып атат да. Алар ыктыярчымын деп чыгып, күнүнө 1000 сомдон, 1,5 сомдон маян алат экен. Бир күндө канча чыгат экен деп бүт эмесин чыгарганбыз. Менин баягы видеолорду көргөндөр болсо билет. Бир күндө мисалы бир 15-20га жакын балдарды алып чыгып, ошентип иштешет экен да. Аларга күнүнө ар бирине 1000ден берилгенде 15 бала болсо 15 000 сом бериш керек да. Анан аны берип эле тим болбойт экен. Мисалы ошол эле региондорго чыкканда дагы мейманканаларга жайгаштырылат, ага акча кетет. Биякта ооруп атат бир адам. Бирок анын үстүнөн жанагындай эмелер, аракеттер жүрүп жатат да. Ошон үчүн айткым келет, мындай бүгүн эл мындай туура мындай түшүнүп, элдерге түшүндүрүш керек, анан түшүнүш керек. Эл дагы буну түшүнүш керек да. Анан Аллах Таала бизге деген айбандан айырмалап акыл берген. Акылды тандоо үчүн. Биз болгону туура тандоолор менен гана иликтеп, анан мен ушул эфирден пайдаланып деле айткым келет да, жандай кайрылып аткан адамдарга дагычы. Мындай бир аз анализдеп алыш керек. Чындап эле ошонун пайдасы тиеби, тийбейби, бул жерден кандай болот деген дагы бир аз аныктап алышса жакшыраак болот. Анан бизде азыр жолуккан эле учкаш алып кетип атпайлыбы? Бул адаштырып атат да. Кыска чечим. Элим барсыңбы фонду менен кайрымдуу бол фондунун логотиптеринин окшоштугу. Бул боюнча аябай кызыктуу суроо. Мен 2016-жылы бул кайрымдуу бол фонд түптөлдү. Анан мага ошол фонддун жетекчиси байланышка чыкты. Сиздердин логотипиңиздики окшош болуп калыптыр деди. Бирок окшош, мен атайлап деле окшоштурган жок, бирок окшоштугу өң эле окшош. Өңү. Бизде мындай алакан мындайына турат да. Анткени буну мен мындай койдуртканымда себеби кыргызда сөз бар. Жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт дейт. Бул логотипти жасаш үчүн мен бир канча ойлоносуң да, ойлонгом аябай. Анан мындай алакан койдук. Анан деген күндү коюп, күндүн нурун чачыраттырдым. Себеби 7 нур чачырап турат. 7 областыбыз бар да. 7 областка бирдей нурун чачкан, жылуулугун чачкан бир фонд болсо экен. Ушул фонддун жылуулугу көп адамга тийсе экен деген жакшы ниетте ошону түзүп бүтүп, анан мынакей деп алгачкы видеолор чыкканда логотипти көрүп, Элим Барсың фондунун жетекчиси чалган. Азамат мырза, сиздердин логотипиңизге окшошуп калыптыр деген. Мен ошондо жооп бергем. Бир тууган, сен туура түшүнсөң, окшош болсо окшош болуп калгандыр. Өң окшош болуп калды. Эми өңдү ким өзүнө тиги эмеге чыгарып алган бар. Эми өң колдонобуз да. Бул биринчиден. Экинчиден, экөөбүздүкү окшош болсо эмне болот? Себеби бул фонд деген бул тиги бир партия эмес да.
мисалы саясий партия эмес. Бул фонд деген бул только соопту таба турган гана бир түшүнүктү камтыган бир уюм болуш керек. А сооп деген баарыбызга керек да. Эгер даже болсо мен ошону түзүп отурбай эле силердин эле логотипиңерди ушундай кылайлы дегенге биздин түшүнүгүбүз да туура келиш керек. Себеби биздин максат Аллахтын ыраазычылыгын табуу. А Кудайдын ыраазычылыгын табыш үчүн окшош болсок дагы эмне болот деп жооп бергем да. Кандай Окшош кабыл болуш алды? болду. Анан ал биринчи башкача эметкен, анан мен айткан жообумда туура эле кабыл алды. Эми мен айткам, ошол жакшы сооптуу ишти силер да кылгыла, биз да кылайлы, жакшылыкта жарышкыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Жакшылыкта жарышкыла деген. Ал дүйнө топтоп жарышкыла деген эмес. Сооп топтоп жарышкыла деген. Азыркы учурда элим барсыңбы фонду иштеп атат деп ойлойсузбу? Иштеп атат. Жакшы иштеп атат. Эмне боюнча? Айтып бериңизчи. Менин өзүмдүн көз карашым, мисалы, канчалаган жетим балдарды эс алдырып, эс алууга курсагын тойгузуп, бул деген пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып атышат. Себеби жетимдин башынан сылап, жесирдин курсагын тойгуз деген ошол хадиске амал кылып атат деп билем. Көрүп келем, ыраазы болом, сүйүнөм. Себеби биз кыргыздарчы кыйынчылыкта бири-бирин аталарыбыз таштаган эмес, Мирлан. Биз түшүнүш керек, бүгүн жашоодочу убактылуу элебиз. Бирок убактылуу өмүрдө экендигибизди билип, бирок түшүнүп туруп, түшүнгүбүз келбей жашап жатабыз. Билип туруп, билмексен болуп жашап атабыз. Мен деле отуруп алып туруп азыр кооз сөздөрдү сүйлөшүм мүмкүн, бирок кооз сөз сүйлөгүм келбейт. Эл түшүнүш керек. Мисалы, ошол эле иштерди жасап, Кудайга шүгүр, жакшылыкта жарышып, ошол нерсеге амал кылып атат. Жакшы кылып аткан ишти жакшы деш керек. Бирок өкүнүчтүүсү, ошол эле фондтун эле эмес. Бүгүн мамлекетибизде кандай жылыштар болуп жатат, эмне деген өнүгүү болуп атат да, мисалы. Жок жерге асфальт, жол жок жерге жол салынып атат, деген сыяктуудай жакшы бир көрүнүштөр болуп жатат. Чоң. Биздин кичинекей кылган иш эчтеке эмес. Бирок ошол жакшылыкты көрбөй аткан адамдарга эмне дейбиз, мисалчы. Анан мен ойлойм өзүм жеке түшүнүгүмдө. Адамдар биздинчи, ойлогон ой жүгүртүү ниетибиз оңолмоюнча, жан дүйнө оңолмоюнчачы, биздин жашообуз оңолбойт. Менин түшүнүгүм ушул. Балким менин азыр ойлоп атканым туура эместир. Балким кээ бирлер азыр туура эмес көрүшү мүмкүн. Анткени канча адам болсо, ошончо ой бар, пикир бар, ошондой тагдыр бар. Анан баардыгы эле сүйлөп койсок эле элдин баары эле 100% жакшы көрүп түшүнүп калат деген ой болбош керек экен. Ошон үчүн жакшы адамдар жакшыны издеп көрүп жашайт. Жаман пикирлүү адамдар жаманды издеп көрүп, чоң жакшы нерсе турса ошонун ичинде кичинекей точканы көрүп, издеп барып таап анан айта тургандар бар экен да. Ошон үчүн менин баам жакшы, мен ыраазы болом, сүйүнөм. Анткени кыргыз кыйынчылыкта таштаган эмес. Аталарыбыз кылым картып кыргыз жашоо өмүрүн сүрүп келген кылымдардан. Алар бүгүнкү биздин заманыбыздагыдай эмес. Тарых тастыктап турат. Алар жокчулукта бир нанды экиге бөлүшүп туруп жеген. Бир мал сойсо мен чоң аталарым, мен таятам бүгүнкү күндө 100 жашта жашап жатат. 100 жашта каршыбызда батасын берип, акылы тунук. Таятам бизге көзүбүзгө сайып айтып турат. Көппөгүлө, чегиңер менен эмеңерди жасагыла. Убагында мынтип аз карасаң, экөөбүз болсок экөөбүзгө 2 диш турат. Аларда 10 болуп туруп, бир чөйчөккө куюп алып, анан бир уттап ичип, мынтип тегелетип ичип, ошентип да өлбөй жашап келген. Биз бүгүн барчылыкта мас болуп жашап атабыз. Азамат байке, сизде суроо туулган жокпу? Ой да туулган жокпу негизичи? Ушул Кыргызстанда болгон юстиция министрлигинин өткөн фонддордун атайын группасын түзүп, биз элге чыгаралы. Кайсы фонддор бизде бул мамлекеттик деңгээлдеги фонд? Кайсы фонддор булар калп деп? Азыр мисал билесизби, биздин урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич курулуш компанияларды билдиңиз эми азыр кайсы курулуш компания курула турган болсо, астына QR кодду коюп атайын бул лицензионный компания депчи. Ооба. Экөөбүз барып үй ала турган болсок, азыр QR кодду текшерип алабыз, мисалы. Өтө жакшы болуп калды бизге кайрачы. Албетте бул үчүн биз президентибизге рахмат айтышыбыз керек. Ушундай сыяктуу бир фонддорду дайындасак болобу негизи? Мен муну өткөндө дагы биздин эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу менен дагы сүйлөштүм, ал байланышта болуп, анан мен дагы ал жигитке дагы биздин инибизге сунуштадым. А дагы ушундай суроолорду берди.
Анан менин азыр ушул убакыттан пайдаланып дагы айтам да, айта алам. Негизи эле козу карындай жайнап кетти фонддор. Көп нерселер, мисалы бүгүнкү күндө көп тармакты текшерүү жүрүп жатат да. Мен ошону каалайт элем, сунуштайт элем, сунуштадым. Жанарга да бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Анан ушул фонддорду текшерүүгө да мезгил келди. Мезгил келип жетти саатычы. Бүгүнкү күндө фонддорду текшерүүгө алыш керек. Мен ошол фонд жетекчиси катарында ушуну айткым келет да. Мен өзүм да сунуштадым. Текшерүү бүгүнкү күндө болуш керек, иликтелиш керек. Ошол чындап эле туура багыттуу, мыйзам бузуусуз, мындай бир мыйзамды аттап, жанагындай одоно каталарды кетирип, бир алдамчылыкка, ушундайга жол берип жаткан болсо, ага андай адамдарга эскертүү бериш керек, же өтө чоңураак немени жасап жаткандарыбыз болсок арабызда, анда аны токтотуш керек. Анткени ал пайда тийгизгенге караганда зыянын көп тийгизип атпайбы? Ошон үчүн мен азыр дагы айта алам да, мисалы айттым, ушул мисалы бул бүгүн заман талабы, учурдун талабы болуп атат. Биринчи бизден да баштагыла дедим, что бизден баштагыла, эгер ушул текшерүү болсо. Эгер биз дагы чындап эле мен билип билбей ошондой мыйзамсыз иштерди жасап аткан болсом, анда буну бүгүн жаптырса, ушу жаап койгонго дагы мен даярмын да, макулмун. Анткени себеби элдин ынтымагы, кыргыздын кылымга артып, сонун тунук сезим менен келаткан атанын оңгу жолу, оңгусу, аталарыбыздын. Бул болбогон мага окшогон, эгер мен акмактык кылып атсам, мага окшогон акмактын айынан эл ынтымагы ыдырабаш керек. Элдин ишеними бир адамдын айынан анын элдин ишеними бири биринен кетпеш керек. Исламда бар, эгерде ыйман деген бул ишеним келтирүү. Адам менен Аллахтын ортосундагы ишеним бул ыйман деп айтылат. Ошон үчүн адамдар менен адамдардын ортосундагы ишеним бар да, ошол ишеним жоголбош керек. Биз ишеними жок эле Кудайга сыйынып аткан болсок, демек бул жөн эле сүрөт. Андачы. Ошон үчүн жөн эле сүрөт бул пайдалуу нерсе эмес да. Сыйынганга жараша биз ишенимибиз ушунчалык Кудайга жакындыгыбыз менен Аллага сыйынсак, демек бунубуз кабыл болууга чоң мүмкүнчүлүк. Кайрымдуулук фонду өстү деп ойлойсузбу? Өскөнүн мен Башында ачылганда эмнеден баштагансыздар жардам берип? мага сезилген жолдору момундай да, Эрлан. Биз башында 2016-жылы түптөлгөндө бул фонд эч ким тааныбайт эле. Эч ким тааныбайт эле. Анан биз аны аракет кылдык. Кайрымдуу бол деген коомдук фонд бар экендигин билгизүү. Биз ушундай иштерди жасап жатабыз деп элге чыктык, аракетти кыла баштадык. Бизге карапайым адамдар гана жардам берип жатты. Анткени биздин ошол учур саатта аракетибиз ошол деңгээлде экен. Анан аракетти кылып аттык, анан ошол эле элдин ичинен мага көптөр суроо берчи да. Ой Азамат, менин билишимче карапайым адамдар эле жардам берип аткандай көрүнөт. Бир тиякта министрге, бир депутаттарга деле сооп керек бекен, алар деле сооп керек деп мындай жакшылык кылып атабы деген суроолор болчу. Мен ошол учурда жооп бере албачымын да. Себеби чындап эле бизде жок болчу ал мезгилде. Бирок азыр сенин сурооңо жооп, кандай өстү дегенче, Кайрымдуу бол коомдук фонд бүгүнкү күндө канатын жайды дүйнө кыргыздарына. Дүйнө кыргыздарына. Жөн эле Кыргызстан ичинде эмес, дүйнө кыргыздарына. Мен аябай ыраазычылык билдирем, биринчи Кудайга, экинчи ушу мен кыргызмын деп жүрөгү соккон Америкада жүргөн кыргыздар, Филадельфияда жүргөн, Германияда жүргөн, деги эле дүйнөнүн булуң бурчу мына Россияда жүргөн биздин канча мекендештерибиз, Казакстанда, дүйнөнүн булуң бурчунда айтып отурсамчы, мага байланышка чыгып, Азамат, ушундай сонун иш жасап жатсыңар, көрүп алып жүрөгүм сүйүндү. Кыргыз экендигиме патриоттулук сезимим дагы бир ойгонуп, ушундай сүйүндүм. Биз дагы мыяктан ынтымактап чогултуп, тыйын салабыз, ушул ишке бир кошумчабыз болсун, токтотпогула деген элдин бир жан дүйнөсүн жылыта алдык бул фонд. Ошону менен эле биргеликте ошентип элдин ичинен анан ошол эле жогорку кеңештин депутаттарынан кол суна баштады. Биздин министрликтер, ал эле эмес, мисалы биздин генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич өзү демөөрчүлүктү кылып келди. Биздин бүгүнкү күндө мына журт атасы болуп турган Садыр Нуркожоевич дагы бир канча биздин иш чараларга жакшы демөөрчүлүк кылып, үйү жок адамга үй алып берип,
Мен ошондо да аябай ыраазы болгом. Бүгүнкү күндө ошону да убакыттан пайдаланып айткым келет да. Жөнөкөй карапайым бир жигитмин. Бирок колубуздан келишинче аракетти кылып, бир жакшылык жасап коелу десек, буга жөнөкөй эле адамдар эмес, падыша колдоп турса бир журттунчу. Анан мына бир кичинекей бир кепедей болгон тамдын буручунда бир керебетте бир муктаж адам жаткан баланы видеого тартып чыгарсак, биздин ошол президентибиз да аны көрүп, анан ошол буручта жаткан баланы көргөн падышага ыраазы болду, биздин эмегечи, мисалы президентибизгечи. Бул деген бизде бир мамлекетте өтө чоң көйгөйлөр бар да. Ошончо көйгөйлөрдүн арасында, ошонун арасында көргөнүнө мен убактап көргөнүнө ыраазы болдум. Үй алып берди, бүгүн жашап жатат. Анан буну деген Мирлан жакшы ишти биринчи орунда жаратканга жагат да. Экинчиден аң сезими, жан дүйнөсүндө жакшы сезим жашаган адамдардын баарына жагат. Эгер биз туура иш кылсак. Эгер эл дагы Кудай да ыраазы боло турган болуп, эл да ыраазы болуп турган болсо, демек бул жакшы сапар. Асанов байке, бул жерде жогорку кеңеш деп калдыңыз. Жогорку кеңештен эң көп суммада акча берген кайсы депутат болду? Бизде учурунда жана пандемия учурунда Улукбек Ормонов агабыз 5 тонна un месин таратты да. Анткени пандемия бул бир эле адамдарды эмес, дүйнө жүзүн түйшүккө салды. Ойлонбогон жерлерде бизди ойлондурду. Көп мындай айтып отурсак азыр элге маалым. Бирок ошондой кырдаалда элим ачка болбосун. Ачка отургандардын курсагы тойсун. Себеби магазиндер жабылды. Бүт пара култанды. Бекиңе отуруп калдык. Ата бала учураша албай калды. Бирибиздин үйүбүзгө кире албай калдык. Ошол кырдаалда биз жанагындай пропусктарды алып алып, 7 областка 100 каптан 700 кап деп унду жүктөп анан тараттык. Ошол мезгилде мен ошол агабызга аябай ыраазы болгом. Себеби бир өзүңдүн ырыскысынан бөлүшө билип, элин ойлой билгендик бул бийик адамгерчилик сапат. Министрлердин арасынан Министрлерден биз социалдык министрликте Кудайберген Базарбаевичтин чоң эмесин көрдүк да. Ошондой чоң бийик эмеде отурса дагы жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, ошо буту баспай отурган адамга дагы өзү барып мындай кичпейилдик менен өзүн жөнөкөй алып тургандык, бул дагы бийик адамгерчилик да. А бизде ошол нерсе болбой атпайбы? Кичинекей иш келсе эле керсейип эле бир ааламды колго кармап алгандай түшүнүктө жашаган адамдар барбыз. Бирок ошондой эмес экендиги көрүп, көп учурларда биз жүрөктөн жүрөккө акциясы өткүзүлдү. Биз ошо социалдык министрлик менен биргеликте Кайрымдуу бол коомдук фонду бүт областта жүрөктөн жүрөккө деген акция өткүзүлүп, ошондо 2018-жылы эле ошондо биз дагы ошол фонд түптөп, анан ошондой мындай чоңураак масштабтуу менен жасаган алгачкы кадам болгон. Бирок мындай экен да Мирлан. Бир мындай буту баспаган, ушундай кыйналып турган жанды көрсөң, бул бир башкача көрүнүш экен дагы. Анан массовой көрсөң, жүздөгөн балдарды чакырып, жанагындай жерде көрсөң, мындай ал көздөн эмес, мындай жан дүйнөдөн жашага турган көрүнүш экен да. Өзүңдүн жашоодо турган турпатыңа шүгүр келтирип, Кудайга мындай тынымсыз рахмат айта турган учурлар экен да. Ошон үчүн министрлерден ошол Базарбаевдин аябай чоң эмесин көрдүк. Мен бул иштерди жасап жүрүп, мисалы ошол эле учурунда, мына азыр ошол эгерде саясий эмеден болсо, суроо мындай ошол жактан көмөк көрсөтүү дегенчи. Бир мүмкүнчүлүк болду. Ошол эле Сооронбай Жээнбековдун башкаруу маалында мамлекетти бир байкебиз айтып калды. Асылбек Шарипович менен мен аябай жакшы мамиледемин. Ошол жака сен кирсең, ал кишилер сени сөзсүз колдойт деди. Анан мен деле макул болдум. Мени колдобосун дедим. Мени колдобосун. Кыйналып тургандарды колдосун. Ошолорго мага жардам бербей эле койсун. Мен жардамга Кудай сактасын муктаж эмесмин. Болгону сиз да туура түшүнүңүз дедим. Тияка маалыматты туура жеткизиңиз. Ошол кыйналып аткан кыргызга жардамы тийсе болду. Анан ошондой сүйлөшүү менен мени кабыл ала турган болуп калды. Анан 7-кабатка чыктык, бардык. Анан киргенимде да бир кызык болду. Киргенде дагы кабыл алганда мени жылуу кабыл алды. Мен аябай ыраазы болдум, сүйүндүм. Мен анан мен киммин эми? Жөнөкөй эле бир кызматта деле эмесмин. Жөнөкөй эле бир өзүм жеке ишкечилик кылган эле бир кичинекей бир эмне да иш алып барып атабыз да.
Анан бирок мени аябай жакшы кабыл алды. Мен ошонусуна ыраазы болдум. Анан киргенде эле мен сразу мындай айланага көз чаптырасың да. Киргенде эле мен эмне сөз сүйлөсөм экен деп даярданып аткам да. Кандайынан айтсам экен, эмне деп айтсам экен депчи. Анан мындай кандай кабыл алат болду экен деп ойлоносуң да, ойлондурат да. Анан кирсем эле Аятал Курси илинип туруптур кабинеттечи. Аятал Курси. Аны көргөндө жүрөк бир сүйүндү. Анан бурушта жай намаз туруптур, анан бир ак домашний туруптур. Столдун үстүндө Куран китеп, хадис туруптур. Мен уже ичинен исламды көрдүм. Ичинен динди көрдүм. Жүрөккө бир аз жылуулук орноду да, значит мындай атмосфера жакшы экен да. Анан отурдук. Отурганда эле сразу эле жакшы, мен бизде журнал берилген да. Анан журналдан бир аз маалымат алып анан кабыл алды. Анан мага айтты: "Сен тууралуу бир аз маалымат алдым. Жакшы ишти жасап жүргөн Кыргыздын мыкты жигиттеринин бири турбайсыңбы?" деп сонун бир эмени камтыды. Анан ошентип анан эми мындай иштерде сөзсүз колдоого алыш керек, тигиндей мындай деп жакшы пикирлерин айтып, анан мага сөз узатып атканда минтип узатты да. Бизден кандай жардам керек деп узатты. Бизден кандай жардам керек деп. А мен жанагы ичиндеги исламды көргөндө сразу менде эме пайда болгон. Анан мен жоопту мындай бердим да. Асылбек Шарипович, сиз мени ушундай кабыл алганыңызга аябай ыраазы болуп атам. Бирок келишимди сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз окшойт максатын. Мен сизден жардам сурап келген жокмун. Ар бир мусулман жан жардамды жараткандан гана сурашыбыз керек. Жараткандан эле сурайбыз. Биз сизге, мен сизге кылып аткан ишибизден маалымат эле берип коеюн деп келдим. Эгер биздин кылып аткан иш сизге жакса, демек келиңиз биздин катарга. Чогуу ушундай бир сооптуу ишти, сооптуу сапарда чогуу болойлу деп эле сунуштайын деп келгем. Бир мезгилде, бир учур саатта сиз башкага эмес, өзүңүздөн бала чакага, үй бүлөгө, ата эне жардам бере албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн жардам берүүчү биле жараткан десем, мындай сразу мындай уровень мындай сүйлөшүп атканбыз да. Сразу уровень түштү. Мындай тең ата эле мындай эле отуруп сүйлөштүк да. Себеби бизге ошол керек. Биз кандай даражадагы эмне менен алектенебиз, ким болбойлу жөн эле инсанбыз да. Андан кийин дагы Асылбек Жээнбеков менен жолугуп дагы жардам бердиби? Бердиби? Негизи эмне жардам берди? Ошол сүйлөшүү болду, бирок чынын айтыш керек, бирок жардам болгон жок. Болгон жок. Болгон жок. Анткени кийинкисинде балким менден ката кеткендер, кирип дагы да аракет кылып, менде ушул сапат бар экен. Мындай бирөөнү мындай этектеп, кээ бирлер баягы кечке мындай эме кыла алат го. Менде ошол сапат жок экен да. Балким кайра барып кирип, мындай болуп атат, мындай болуп атат десем, балким жардам бермектер да. Анан ошон үчүн ал тараптан да эме болгон жок да. Биз жашоого Кудайдын өкүмү менен келдик да. Бирок ошол өкүмү менен келген маалыбызда бизде жашоого мындай 12 мүчөбүз түгөл келдик. Ушул жерде утуш бизде болуп атат да. Шүгүрчүлүгүбүз болуш керек. Кээ бир адамдар жашоого келе атканда эле бир кемтиги менен келип атат да. Ушундан Кудай сактасын. Мисалы көрүп атабыз да, мисалы төрөлгөндө тубаса төрөлгөн учурлар, же болбосо жашап атып эле басып жүргөн бут баспай калып атат. Ошондой учурлардачы мындай ыйлай тургандай акыбалдар өзүчө. Себеби салыштырып карап туруп Кудайга ушундай шүгүр келтиргениңен ыйлайсың да. Ошондой акыбалда мени койбогонуңа шүгүр Аллахым. Эгер мени ошол акыбалда коюп койсоң, мен эмне кылат элем? Ошол ким? Ошол азамат. Ошол азамат ким? Жок. Кайсы адамды көрүп кайгырып? Бизде мындай да Мирлан. Мисалы атап отурсам көп. Мына мисалы Төлөнбай деген бала кайтыш болду да. Мисалы кайрылды да. Оштон болот экен. Төлөнбай сен экөөбүз эле отурдук. Бетинде кичине точка бар экен. Азамат байке деди. Мен атасыз чоңойгом деди да. Келинчегимде атасы жок деди. Мен ооруп атам, 2 балам бар деди. Бир кыз, бир балам. Бирок Кыргызстандагы медицина мени чыгарып койду деди да. Мындай эч жардам бере албайбыз, сеники аябай өөрчүп кетти деп, жаман оору да. Метастаз тарап атыптыр да. Чыгарып койду, мен каяка барарымды билбейм, сизди интернеттен көрүп жүрөм. Алып койсоңуз деп, кабыл алып койсоңуз депчи. Телефондон сүйлөшкөндө мындай чын жүрөктөн кайрылгандыгы сезилди да. Мен деле телефонду көп ала албайм да, мен убактан пайдаланып элден деле кечирим сурайм, мен телефонду көп ала албай калам, жетише албайм да. Коомчулуктан аябай көп келет. Анан анын катарында Төлөнбайда чалып ала албай атыптыр. Анан бир малды алсам аябай мындай сүйүнүп кетти да, телефон алды, тиги Азамат Байматов телефонду алды деп башкача сүйүндү да. Мен чындап муктаж болуп атканын сездим сразу элечи. Көрсө Төлөнбай
жана дарт күчөп аткан экен. Анан келгенден кийин Индияга жөнөттүк анализдердин жыйынтыгын. Индия отказ берди. Өрчүп кетти деди да. Турцияга жөнөттүк, Турциядан отказ келди. Төлөнбай мага чалып. Мен 2 жактын тең жообун алдым. Бирок Төлөнбай мага чалып алып келинчеге алмак салмак. Азамат байке жооп келдиби? Эртерээк эле чыгып кете береличи. Күнү түнү уйку жок. Лукулдап бул жанын коерго жер таппай атат. Эртерээк эле кете береличи деди да. Мен эмичи Мирлан. Жанагы учурда барго мындай Төлөнбай сага Кыргызстан отказ бергенде эле Индияда, Турцияда отказ берди деген сөздүчү. Мен оозуман угушун каалаган жокмун да, мен жүрөгүм ошого барган жок да, чындачы. Мен оозуман бир адам жаман сөз угуп мындай эме болбосо экен дедим. Анан уктум, билдим, бирок айта элекмин, анан кайра Турциядагы Нурсейит деген кыргыздын бир мыкты жигити бар. Ошол жакта врач болуп иштейт да. Ошол Нуржигит эмеге айттым. Сен Нурсейит тосуп алчы, бир видео чыгарсам $6,5 чогулуп калды бир күндө. Жана балагачы. Бирок аны көргөндө эл туура түшүнүп кабыл алды. Чогулду каражат, Кудай жалгап. Анан Нурсейитке айттым да, ишилип кандай болбосун ошол жака барып көрсүнчү, анализ тапшырсын, балки мен буйруганы көрөр. Ада туура көрдү, келинчеги менен анан Турцияга жөнөттүк. Ошондогу окуя мени жүрөгүмдү азыркыга чейин да. Барып анализ тапшыргандан анализдин жыйынтыгы чыкканда көрүп турган көздүн бир көзүн алыш керек деди. Бир көздү алыш керек дейт. Дем алып аткан мурдун алыш керек деди. Бир жак бетти алыш керек деди. Себеби метастаз ушул эмени камтыган экен да. Буну алмайынча биз муну токтото албайт экенбиз деди. Бир эле вариант деди да. Эми ал жоопту элестет Мирлан, эмне дейт? Анан врач айтты Төлөнбайга. Анан мен бир сааттан өтүп, анан мен чалып байланышып Төлөнбайдан сураганымда, Төлөнбай ушундай чечим уктум, өтө оор акыбал, эми кандай болбосун өзүң чечимди кабыл аласың десем, менде мындан башка чечим жок да Азамат байке. Бир башыма бир көз жетер. Жаным аман болсо болду. Бир көзүм менен балдарымды көрсөм болду деген жоопту уккандачы. Сен кантип мындай тура аласың да, мындай билбейм, муну мындай нерселерди жүрөгү таш адамдар эле мондай эмеде отурбаса, эркек болсоң дагы, мага сен баатыр болсоң дагы, баатырды деле тагдырдын бир эмеси чөгөлөтөт экен да. Ошон үчүн ушундай көрүнүштөр болуп турат. Азыр ал тирүү. 1 жыл 4 ай жашады операциядан кийин. Ал ортодо бир уулду болду. Белек деген атын белек койду адагычы. Анан 1 жыл 4 ай жашашлыкта айына $900 дары алып ичип туруш керек. Бул дарыны ичпесе, жанагы дарт күч алып кетери белгилүү. 1 жыл 4 ай ичинде чогултуп, мен дагы мына элге рахмат айтам, экинчиден мындай айткым келет да. Бизден видеолор чыкканда мындай чындап зарыгып муктаж болгондор чыгаарын билиңиздер, урматтуу мекендештер. Себеби сиздер берген кол сунуп сунган колуңуздар менен бир адамдардын тагдыры жакшырып, түзөлүп, жашоосу жакшырып аткандыгынан билиңиздер. Ошол эле Төлөнбай 1 жыл 4 ай жашагандыгынын себеби дары үзгүлтүксүз ичип тургандыгы болду. 1 жыл 4 айга чейин мен улам чыгып аттым. Урматтуу бир туугандар, могу бир күн сууну, бир күн сок ичпей койгулачы. Жөн эле согуңарды ичпей коюп, ушуга берип койгулачы. Бир күн сигарет чекпей койгулачы, ушу бир пачка тамекинин акчасын салып койсоңор, муну жашайт. Балдардын каршысында карманып турсун. Батарейкасы түгөнүп келаткандай телефондой да булчу. Ичпесе болбойт экен. Ушундай да тагдыр жазмышы жазылат экен адамгачы. Анан ошентип карманып аттык. Аягында баягы акча чогулбай баштады. Төлөнбай черезден иче баштады. Бир пачка дары $900 турат. Бир пачка дары. Ошону ал күнүнө ичип туруш керек. Анан айла жоктугунан черезден иче баштады. Анан уже узарып баштады. Баягы үзгүлтүккө учураган маалда уже тегин оозу күчөп баштады. Анан жан баягы эмеге туруштук бере алган жок, өтүп кетти. Мындай учурлар деген билбейм, адам үчүн оор экен да. Мен айткым келет, мындай ишти кээ бирлер мага, кээ бир журналисттер суроо берет, Мирлан. Сизге эмне Кудайдын азабы бул ишти жасап? Сиздин чоң кызыкчылыгыңыз бар болуш керек, ошон үчүн сиз ушул иштерди кыласыз деген суроолор бар. Мен ушул суроого азыр да жооп берип кетким келет да. Урматтуу мекендештер, биз айырмалап билиш керек. Себеби ооруп аткан адамдан барып зыярат кылып, акыбалын сурап коюшлук бул эч кандайчылык азапка жатпаса керек. Жөн эле бардык, ден соолугун сурадык, акыбалынан кабар алдык. Азап кимде болуп жатат? Суроо берип атканда дагы
биз ойлонуп алып суроо берсек. Сизге эмне Кудайдын азабы? Бизде азап болгон жок. Кудай сактасын. Көрүп аткан сизде азап болгон жок. Бирок ооруп, онтоп жаткан адамда болуп жатат. Бирок ошол адамга барып кичинекей суу берип, суусунун кандырып койгондук, акыбалын сурап, чөнтөгүнө бир аз тыйын салып, дарысын алып берип койгондуктун эмнеси азап? Мен ушуга түшүнбөйм да. Ошон үчүн туура тандоодо бололу. Кээ бир учурларда болот экен, бизде айырмасын биле албай калатабыз. Сен айтып атпайсыңбы? Азамат байке кандай баа бере аласыз? Мен сыймыктан алам. Кайрымдуу бол деген коомдук фонд менен бүгүн сыймыктан алам. Эмне үчүн? Себеби сыймыктануу бул мисалы келет экен, мисалы канча адам үйлүү болуп калды. Бүгүн ошол үйүм жок деп аткан адамдар үйлүү болуп атат. Биз мамлекетибизге биз кичине болсо да тирек болуп атабыз. Алардын эшигин каккылап турган адамдардын саны азайса экен, муктаж адам болбосо экен деген ишти жасагандыгыбыз үчүн. А бирок муну сыймыктан айтып атсам азыр эфирден кээ бирлер көрүп алып, бул Баймачов мактанып атат деши мүмкүн. Сыймыктануу менен мактанууну алмаштырып атат экенбиз. Ошон үчүн ушул нерселерди бир талдап, алмаштырбай туура тараза менен көрсөк туура болот экен да. 2025-жылы мен билишим боюнча 2 миллион доллар деп бир багага биз Кыргызстан эли боюнча Азияга аябай чоң реклама болду. 2 миллион доллар акча чогулду. Ооба. Булду. Ооба. Аскар Авто деген биздин чыган мырзаларыбыздын бири чогултуп берди. Албетте бул боюнча дагы биз буюрса маек дагы кылабыз. Ошол боюнча сиздин маалыматыңыз барбы негизи? Ал акча ордуну тапты деп ойлойсузбу? Бул боюнча мен мындай деп айтам да. Мисалы бүгүнкү күндө буга көмөктөшкөн адамдардын бардыгынан Аллах Таала ыраазы болгон болсо. Бардыгынан. Кимде ким кайдыгер карабай бир сом же бир тыйын берген болсо Кудай ыраазы болсун. Бирок маселе максатына жеттиби деген сөз. Мисалы биз кылган бир ишти кылсак, ал максатка жетсе, демек жүрөк кубанат, сүйүнөсүң. Бир жакшылыкты бирөөгө кылсаң дагы кээ бирлер мындай ар ким аргандай кабыл алат да, бирок адамдар күтөт да. Биз ошого бердик эле, эмне болду экен? Отчетун күтөт. А бирок бүгүнкү күндө мен деле элдин катарындамын. Ошол эмне болду? Жыйынтыгы кандай болду? Ошончо акчаны эл чогултту жан дүйнөсү менен. Ал бүгүн басып кеттиби, жакшырып кеттиби, кандай жашап жатат дегенчи? Мен чындыгында толук маалыматым жок. Бул боюнча толук мындай конкреттүү жоопту мен ага айта албайм. Бирок мен айта алам, өзүбүздүн кылып аткан иштери гана боюнча. Мисалы ДЦП диагнозу боюнча кайрылгандачы 5-6 адамга аралашып көрдүм да. Ал ДЦПдан да оор диагноз тиги балага чогулганчы. Бирок ДЦП менен дагы кайрылганда мен 5-6 бир наристенин мекендештерге биз эмен жасап көрдүк. Бирок жыйынтык ала алган жокпуз. Муну эл билиш керек да. Жыйынтык ала алган жокпуз. Ага деле чакан акча кеткен жок. Ага деле 55-60 миң долларлаган акча кетти бир балага. 60 миң доллар кетти мисалчы. Бирок ал максатына жеткен жок, жыйынтыгы болгон жок. Анан ошентип 5-6 адамды көргөндөн кийин, жыйынтык болбогондон кийин биз эмне кыла турган болдум мен? Өзүм чечимимде ошол фонд жетекчиси катары жоопкерчилик моюнда чоң да. Ар бир кадамыбыз үчүн, ар бир кылган кылыгыбыз үчүн биз жооп берер күн бар да. Аны унутпашыбыз керек. Анан бүгүнкү күндө чечим ушундай. Бизге Кайрымдуу бол коомдук фондуна ДЦП диагнозу менен келгендерди кабыл албай турган болдук. Эмне үчүн? Себеби ошол ата-энелердин арасында да болду. Барып келгенден кийин биз канча нервибизди короттук, Азамат, канча акчабызды короттук, убактыбызды короттук, кана жыйынтык болгон жок. Как будто аны мен жыйынтык бербегендей суроолор да. Анан биз жакшылык кылып кайра жаман көрүнүп калбаш керек экен деп кийинки адамдарды да түйшүккө салып, мен аяйм жардам сурап аткан адамды дагы. Баарыбыз эле. Бирок жардам берип атканды да аяп жатам. Себеби биздин чөнтөгүбүздөн чыккан өзүбүздүн ырыскыбыздан бөлүшкөн ырыскы ал бир пайдалуу болуш керек. Анан жыйынтыктуу болуш керек. А бүгүн ДЦП диагнозу менен кайрылса, кайра эле баягылардыкындай болуп жакшырбай турган болсо, элди убара кылып эмне кылабыз дейм да. А бул чечимимди угуп аткандар балким туура көрүшү мүмкүн, а кээ бирлер туура эмес көрөт. Эмнеге булар сортировка кылат депчи. Бирок кылыш керек экен. Анткени биз туура мындай бир эмени камтыш керек экен да. Ошон үчүн буну туура түшүнүш керек, эл да туура түшүнүш керек да. Себеби биз жыйынтыктуу ишти кылайлы. Боло турган нерсени гана кылайлы. Болбогон нерсеге жөн эле элди да убара кылбайчы. Азамат мырза, сиздин бир көрсөтүүңүз роликте мен Урмат Бекболиев деген байкени көрүп калдым.
Ал киши эмне жагынан сиз менен мамиледе? Мындай ага ини катары аябай жакшы мамиледебиз, ага ини катары. Андан тышкары ушул эле кайрымдуулук жаатында деле ал киши көбүрөөк көмөктөшүп неме кылып калган адам катары жакынбыз. Жакынсыз. Бирок ал киши сиз кайрымдуулук жагынан деп калдыңыз. Жакшы кайрымдуулуктарды кылат окшойт негизи Ооба. караганда. Көрсөтүп деле көрсөтпөй да кылып жүрөт. Чынында баягы жакшыны жакшы деш керек. Мен азыр бир нерсени айта кетейин. Урмат байке боюнча маалымат бериңиз, себеп интернет тармагында эмнегедир Урмат байкеге болгон жалган жалаабы же чындыкпы, албетте бунун баарын Аллах билет. Эмне болуп жатат негизи? Ал киши ошондойго барат деп ойлойсузбу негизи? Мен ошону ойлобойм, чын айтайын. Мгм. Мен аны жакындан таанаган адам катары аны деле актабайм. Мгм. Болгону мындай Кудай алдында адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Ооба. Жаманды жаман, жакшыны жакшы деш керек. Мен деле ушуну өзүм көп учурда айтам да. Жалаң эле мени мактай бербегиле, менин кемчилигимди дагы көргүлө, айткыла. Аны биз оңдонойлу, түзөнөйлү депчи. Бирок мен азыр Урмат байкеден мисалы ал киши именно ошентип алдап кетейин деп, бирөөлөргө бир ушинтип бир шылуундук кылайын деген адам ал эмес. Мгм. Кээде түшүнбөстүктөр болгон деп ойлойм да. Түшүнүшө албай калгандык, баягы мен өзүм деле бизнесменмин да. Мисалчы бизнесте Мгм. ошондой түшүнбөстүктөр болот экен, болбой койбойт экен да. Биз каалаган нерсе болбойт бул жашоодо. Аллах каалаган гана болот. Алла гана билет, Алла гана ишке ашырат, Аллах гана эртеңки күнү мисалы билүүчү да. Биз мынтип ойлойбуз да. Азыр пландайбыз да. Мен мисалы азыр машина алдыртып берейин деп атабыз, анан ал машина жолдо келат, кээ бирлерге өрттөнүп кетип атат мисалы. Ал анын планында жок болчу, ал адамдын планында жок болчу да. Бирок Алланын планында бар болчу, ал өрттөндү. Ал сыноо катары берилди. Анан Урмат байкеге деле бул азыркы болуп аткан тагдырындагы ушул дагы көрүнүш, көзүрмем сыноо деп билем. Агачы. Себеби бул сыноодо өтөт, буюрсачы. Адамды жөн эле баардыгы билип билбей эле бүгүн коомчулукчу бир нерсени көрүп калса эле билип билбей, түшүнүп түшүнбөй эле баягы мындай бирөө ташкындаса эле кошула эле ташкындап эле түшүнүп түшүнбөй эле кошула бергендер бар да. Эгер өзүң көзүң менен ошондой экендигин көрбөгөндөн кийин, анчалык билбегенден кийин ошого аралашып кереги жок өзү негизичи. Барып жолугуп көрдүңүзбү акыркы кезде? Жок, акыркы учурда жолугуп көрө элекмин. Жолугуп көрө элексиз. Жолугуп Жолугуп көрдүк. сүйлөшүп, байке болобу сизге теңсиздерби? Урмат Байке байке болот. эмне болду? Негизин алып караганда мен өтө жакшы Мен көргөн сүйлөшкөм, байкелеримдин бирок бири. жолукпасам да телефон аркылуу сүйлөшүп турам да. Мен ага дагы бир кичине неме кылдым, мындай бир аз сабыр кылыңыз байке. Бул күндөрдө өтөт, Кудай буйрса. Кантип атат десем, жок Азамат, баары жакшы эле. Конечно, сыноо деп жакшы сүйлөштүк. Анан болгону анын пикири ошол баягы жөнөткөн акча барып, кайра ошо оюндагыдай болуп, бияктан машина келбей калып туруп, үзгүлтүккө учурап, буну Урмат байке өзү эле алып жеп койгондугун айткан жок да. Мисалы анткени ал жерде мен дагы машина алдыртып, мен 2008-жылдан бери мен алардай болуп чоң бир цифралар менен иштебесем дагы, бирок кичинекей өзүбүздүн алыбызга жараша менен иштеп келебиз. Аны мен тааныгандар жакшы билишет. Бирден, экиден, бир үчтөн алдыртып, кичине оокатыбызды кылып келебиз да. Мен ал тармакты жакшы эле билем. Түшүнө алам да. Себеби ошол кемедемин да. Кээде машинаны биз ойлогондой болбой калат, ар кандай болуп калат. Ошондой нерсе бул мындай кедергисин тийгизген деп ойлойм да, өзүмдүн деле эмемдечи. Анткени өзүнөн укканым, өзүм деле баамдаганым ушул да. Анын баарын эле акчасын алып эле Урмат байке жеп коюп эле отуруп калды деп кээ бирлер айтып атышат да, сөз кылышып атат. Эми ушинтип анан кызына машина алып берип койт деп. Кызына машина алып бере ала тургандай эле акыбалда ал байкебиз. Акчасы жок эмес да, таптакырчы. Ал Кудайга шүгүр инсан. Кудайга шүгүр болгон, бирок бүгүнкү күндө мындай бир эми ар кандай жалаа болуп жатат. Бирок эми жараткан өзү жар болсун эми агабызга. Амин. Анан сиз азыр машина алып, өзүбүздүн алыбызга жараша деп калдыңыз. Машина арендага берип да иштейсизби же бул туризм өнүктүрүү максатындабы? Эмне боюнча негизи? Бүгүн бир тараптуу болгондо болбой калып атат, бир тармактуу. Ар тармактуу болушу керек болуп жатат. Мен буга чейин жанагындай машиналарды 2008-жылы буга чейинки эфирлерде да айткам, муну айтыш керек экен. Айтпаса билбейт экен. Мисалы Максат деген агабыз менен Көлдүк агабыз бар эле. Ошо менен кызматташып, мындай ушул бизнесте болгон устатып болду да магачы. Анткени мен түшүнбөй турган нерселерди түшүнүп, андан жакшы бир кеңеш алып, кемтигимди түздөп, бир эме жолго түшө алдым да. Анан машина менен алып иштеп, Таласка алып барып, анан биздин Бакай эмеде Кировкада да автознак бар да.
базар Таластын базарына салып, анан барып тияка салып үстүнө бир $500, $600, $1000 кошуп калса менин тим эле сүйүнчүм да аябай чоң эме болуп. Анан ошентип эле тырбалаңдап эмен жасап жүрүп, андан тышкары мен кафе ресторандарда той менен иштеп эмеде жүрүп аттым. Андан тышкары азыр мына бүгүнкү күндө мисалы машиналар менен иштегенибизде кичине тыйын түшүп туруш үчүн азыр мисалы бизде такси кызматы иштеп атат да. Ушул жака дагы кичине машиналарды кое берип коюп, мисалы бир айда 4 жума бар да, анан ошол жуманын урматына ошолордон аренда албай, калган 26 күнүбүзгө деле Кудай бизге береке берсин. Мен аларды аяп, алар мени аяп, машинаны дагы кээ бирлер бар да, аябай айдагандар бар да. Меники эле деген сыяктуучу. Ошондой түшүнүктө болбойлу деп түшүнүшүп, кичине бир окшоштур оокатыбызды кылып келебиз да. Талас областында, Талас шаарында деп айтабызбы? Эмне салып атасыз? Эс алуучу жай салып атасызбы? Эмне Ооба. боюнча дегендей? Кудай буйруса, биздин мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич Алла ыраазы болсун. Себеби бүгүн коомубуздун дагы ар тарапта өнүгүшүн каалап атат, мамлекеттинчи. Ар тараптан өнүгүшүн каалап атат. Ошонун ичинде бир тарабы ушул туризм. Туризм багыты чындап эле, мына биз дагы чет өлкөлөргө көп чыгам өзүмчү. Барганда туристтердин агымын көрөсүң агылып. Туристтер өздөрү барат, чөнтөгүндө акчаны сала барат. Тигин алат, буну алат, тияка барат. Ошол жака канча акчаны таштап келип атабыз. Биз барып эле таштай бербешибиз керек да. Бизге да келип ташташсын да. Ал үчүн ошондой мүмкүнчүлүктөр бизде болуш керек. Азыр мынакей бизде Талас областында Бешташ деген өтө сонун ажайып кооз жаратылышын мындай камтыган сонун бир эме бар да. Жаратылыштын кооздугу бар. Анан ошонун ичинде биз дагы 2,5 гектар жер алгам. Баардыгын ошо мыйзамдуу жолу менен камтып, Кудай буйруса, растап, азыр проектлерибиздин баарын дайындап, уже башын баштап койгонбуз. Жанагындай мейманканаларыбыз менен, улуттук эме менен камтылган. Буйруса, анан ал жер дагы ойлойм, Кудай буйруса ал менен дагы мен ойлойм, бул сенин бүткөндөн кийинки эфирлериңде дагы элге жакшы маалыматты беребиз. Ал жерге көп адамдар барып эз алсын. Мекендештерибиз чарчаган учуру болот. Чет өлкөдөн келген коноктор болот. Жергиликтүү биздин дагы мекендештерибиз ошондой бир жакшы бир эс алууга барайын десе, таппай калган учурлар болот. Анын үстүндө биздин Талас кичинекей да. Анан эс алып барайын десең эле, 1-2 жер бар, анын баары толук. Орун жок. Каяка барарын билбей жүрөбүз. Анан ошого бир ылайыктуураак, жакшыраак болсо экен деп, азыр Бешташтын ичинде бир керемет жаратылыштын кучагында эс алуу борбор салынып атат буюрса. Жакшы экен. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер күткөн, көптөн көп күткөн биздин рубрикага кезек келип жетти. Биздин рубрикада 2 адамдын аты айтылат. Сиз экөөнүн бирөөсүнү тандап аласыз. Ал ким жакын рубрикасы. Түшүндүңүз да? Түшүндүк. Биз анда эмесе баштайлы. Аскар Салымбеков же Шаршембек Абдыкеримов. Аскар Салымбеков. Кутстрой же Авангард. Авангард. Валентина Шевченко же Айсулуу Тыныбекова. Айсулуу Тыныбеков. Алы Туткучев же Идрис Айтбаев. Алы Туткучев. Эдил Байсалов же Жанар Акаев. Жанар Акаев. Алмазбек Атамбаев же Сооронбай Жээнбеков. Алмазбек Атамбаев. Феликс Кулов же Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров. Бабур Төлбаев же Тимур Фазиев. Тимур Фазиев. Руслан Акун же Садык Шернияз. Садык Шернияз. Инфо бизнес же өндүрүш бизнес. Өндүрүш бизнес. Эльвира Сурабалдиева же Аида Касымалиева. Аида Касымалиева. Чыңгыз Айдарбеков же Марлен Маматалиев. Марлен Маматалиев. Бивол же Ражабали Шайдуллаев. Ражабали да Ражабали. красавчик да. Өмүрбек Бабанов же Адахан Мадумаров. Кызык жооп. Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Текебаев же Дастан Жумабеков. Өмүрбек Текебаев. Эрулан Кокулов же Медер Алиев. Медер Алиев. Жанар Акаев же Улукбек Карыбек уулу. Улукбек Карыбек уулу.
деп биздин рубрика соңуна чыкты. Чоң рахмат. Азамат байке, кайрымдуулуктан сиз жардам берген кезде дагычы сизге тарынган болобу? болот. 5 кол тең эмес да. Болот Ал экен адам да. ооруп атат да негизи, анан ошого да тарынабы сизге? Бул мындай экен да. Мхм. Адам адамга таарынчу эчтеке эмес экен. Мхм. Ошол адамдын Мхм. мага таарынып атканын эмес, Кудайга таарынып атканын көрөм да менчи. Мен эмнеге мындай болуп атам дейт. Кудайга таарынчу чоң адам биз эч ким эмеспиз да. Биздин кичинекей кылып койгон жакшылыгыбыз эмнеге татыйт? Ал Кудайдын жакшылыгын сезбей атса. Ошон үчүн буга таарынбаш керек экен. Мен Раматылык Чубак устаз менен сапарда чогуу болуп калганымда мен устазга Алла ыраазы болгон болсун. Ал эми бир эле адамды эмес, ал коомду түз жолго сала алды да, мисалычы. Карачы мисалы. Бир адам кандай түшүнүктүү, бизде аялыбы, эркекпи, биздин жан дүйнөбүздү оңдогонго чоң салым кошту да. Ошол адам менен көп мекендештерибиз видеодогу сабактарын көрүп үлгү алып отурса, мен Кудайга ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтам. Ошондой сонун инсан менен менин улуу инсан менен улуу жолдо чогуу сапарлаш кылдым Меккеге. Мен атам, мисалы атам болуп, мен эң дүйнөдөгү асыл адам бул ата болуп эсептелет. Ошол атам менен, ошол көз ирме мен үчүн эң эч нерсеге татыгыс көз ирмемди Кудай мага бериптир да. Дүйнөдөгү эң асыл адам, кымбат адам болгон атам менен ошондой сонун урматтуу болуп, мындай Кудай алдында ыраазычылыгын көбүрөөк таба алган аалым аталган Мхм. Чубак ажы менен ошондой улуу сапарда Кудай мени бирге кылды. Ошол сапарда жакшы кеңештерин уга алдым. Ушинтип сен экөөбүз деп отуруп, жакшы кеңештерин угуп, анан ал учурда мен ошондо айткам да, сенде Азамат кандай эл менен кандай болуп атат ишиң деп аябайм да. Сонун эле өз да мындай бир жайдары киши эле го. Анан мен ошондо Чубак устазга айткам да, менде таарынч болуп жүргөн да. Себеби таарынычтар качан болот? Сенин мээнетиң бааланбай калганда болот экен да. Мээнет бааланбай калганда, сенин жумшак жүрөгүңдү төшөп жакшылык кылып атсаң, мээримдүү жүрөгүң менен төшөп атсаң, ошол жүрөгүң менен жүрөгүңдү тебелеп ойногондор, көңүл менен, жан дүйнө менен эсептешпей, ошол нерсени баалап батасын берип койсо экен десең, бата эмес, мындай бир жаман неме маселе экен да булчу. Ошондой учурлар бир көз ирмем болгон. Ошону Чубак устазга айтсам, Чубак устаз айткан да, Азамат, бул нерселерди ойго албаш керек. Инсан деген сөз бул унутчак деген сөз деген. Унутчак. Инсан инсандын жакшылыгын эмес, ал Кудайдын жакшылыгын билбегендер бар. Билбегендерибиз бар деп өзүн кошуп айтып. Билбегендерибиз бар дейт. Анан сен анын эмнесине таарынасың дейт. Сенин же менин эмес деди. Өз ата энесине ыраазы боло албагандар бар деди. Өз ата энесине ыраазы боло албай, өз ата энесинен кемчилик тапкандар бар. Кемчиликти сенден эмес, атасынан издеп таап, апасынан издеп таап, ошону айыптуу кылып, күнөөлүү кылып, колунан жетелеп карылар үйүнө алып барып койгондор бар. Аны кимге айтабыз дейт. Ошон үчүн адамга нааразы болуп кереги жок экен. Биз жакшылыкты гана кылыш керек экен. Ал ыраазы болсо болду, болбосо жок. Мен Кудайга мага ыраазы болсо болду деп эле токтотуш керек экен. Анткени Чубак ажы ошондо мага айтты, өтө таасирдүү болду мен үчүн. Эгерде Азамат сен эл ыраазы болсо экен, элге бир кызмат кылып коеюн деген болсоң, бул ишиңди бүгүн токтот деген. Бүгүн токтот, эй Байматов деп. Эгерде Кудай ыраазычылыгы үчүн кылып атам, мага Кудай ыраазы болсо эле болду, адамдардын ыраазы эмеси, өйдөлдүй сөзү мага маселе эмес, мага Кудай ыраазы болсо болду десең, муну өмүрүң акырына чейин токтотпо деп кеңеш берген. Себеби биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбарлык вазифасын камтынып келгенде элдерге Аллах Тааланы өкүмү менен расулу кылып, элчи кылып жөнөткөндө аны элдин баары эле дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосулган эмес да. Аны эмне деди? Мошенник деди аны. Эл бузар, журт бузар, акмак деген айыптоолор менен азап берди агачы. Бизге эч ким азап берген жок да. Бизди бирөө келип сабап аткан жок, денебизди канжалатып тепкилеген жок. Ал пайгамбарыбызды тепкилеп атпайбы? Бирок ага да ал макул болуп атпайбы? Себеби максатына жетиш керек болду. Анан ошону мисал кылып айтып, биз пайгамбарыбыздын янында эч ким эмеспиз. Кийген кийим эмес, кийген кийимине жабышкан чаң да эмеспиз, биз жокпуз деди анын жанында.
бирок ошол адам ошондой ойду камтынып атса, анан ал инсан ассаламу алейкум рахматулло, ассаламу алейкум рахматулло деп оңдон солго салам бергенче бармынбы же жокмунбу деп жашаптыр ал инсанчы. А бизчи, биз так мен бир 60-70ке чыкканда мындай болуш керек, 10 жыл алдыга эмени коюп пландарды түзүп жашап атпайлыбы? 10 жыл 40 жыл алдыга коюп, кой мен картайганда мындай болуш керек, бери мындай болуш керек деп жашап атабыз да. Бул акылсыздык болуп калат экен да. Ошон үчүн бүгүн биз барбыз, баркташайлы. Бүгүн бизде барбыз. Ошон үчүн ойлойм, туура багытты камтынып эле ошондой аалымдардын бактылуулук динде. Бактылуулук динде. Дин эмне дейт? Я кандай көрсөтмө берет? Ошону эле камтынып эле аракет кылып кете берет экенбиз. Кайрымдуулук фондду иштеп жүргөн кезиңизде Азамат Байматов мошенник деген сөздөрдү уккансызбы? Уккам. Буну укканда мен аябай катуу оор кабыл алгам да. Бул дайыма угулуп турчу сөз эмес, Кудай сактасын. Бирок айрым учурда ушундай учур болот экен. Себеби ал мындай болду да. Бир эне бар, үй салып атабыз. Анан биз аны коомчулукка жанагындай видеосун чыгарганыбызда, анан бизде ошол арабтар менен иштешкен бир таксыр бар. Шункар дегенчи. Анан ал таксыр менен аябай жакшы мамиледебиз. Анан ал инсан ошол бизден чыккан видеолорду көрүп калып, чыныгы муктаж адам деп, ошол ичинен бирөөнү камтып, анан байланышып алып бизге айтпай эле ошол энеге салынып бүткөн даяр үйдөн үй берет да аларчы. Үй бериптир. Анткени бизден жана видеону көрүп, ал мага да айтып калчу да. Азамат, силер мындай чындап муктаж болгон чыгарып атасыңар, Алла ыраазы болсун, бизге келип эле догуруңандар бар дейт. Жана арабтардын эшигин какканда сындырып берчидей каккандар көп экен алчы. Анткени өзүбүздүн жашообузду бирөөгө милдет кылып жашап калган көрүнүштөр бүгүн көп да коомчулугубузда. Анан ошондо мен ушул сөздү уктум, азыр сен айтып аткан. Жана эжеге арабтар үй берген болот. Ал эже көчөдө коляскага отуруп алып, көчөдөн кайрылып жүрөт да. Эжечи. Анан мен эжеге боорум ооруду. Эже, сиз бул жашыңызда, бир 55 жаштарда да, бул жашыңызда көчөдө отурганыңыз, сиздин бала чакаңыз бар, мына килдейип чоңоюп калды, бир балаңыз студент экен. Эртең анын группалаштары көрөт. Бул уят көрүнүш ал үчүн дагы. Балдарыңыз мектепте окуйт экен. Окуучулардын алдында уят, ал сөзгө сынат. Сиз балдарды намысын сындырбаңыз. Үйгө отуруңуз, биз сизге үй салып беребиз деп камтыганбыз. Арабтардын үй бергенин айтпайт бизге. Мына маселе ушул жакта да. Карабайсызбы? Видеодо чыгып кайрылып атканда, мына силерге деле, элге деле чыгып атканда баары эле кокуй деп кайрылат. Бирок ыйлап кайрылган баары эле чындык эмес экендигинде эл билиш керек. Анын артында маселе жаткандар бар. Ошон үчүн тандоо туура болуш керек. Жана эжекебизге үйдү баштадык, салып атабыз. Ак Ордодон, Ак Ордо 2ден участок алып, фундаментин куюп, стенасын тургузуп койгон мезгилде арабтар үй бергенин мен ошондо уктум. Ага чейин айткан эмес. Көрдүңбү? Анан эми ошол учурда эмне деп нааразычылык болот? Мен ал эжеге айтып атам да, эже, сизге арабтар үй берген турбайбы? Мен бүт тактап келдим. Тиги таксырга чалсам, ооба берилген деди. Сиз бир ооз айтып койсоңуз болмок экен, десем, Азамат кечиресиң, билген эмесмин. Силердин үй салып атканыңарды билген эмесмин деди да. Анан мен ал таксырга айттым. Бир муктаж адам бир эле үйдө жашаганына туура көрөсүзбү? Же бир муктаж адамга 2 үй берилгенин эле туура көрөсүзбү десем, жок, ал адилетсиз болуп калат деди. Же бул биздеги үйдү алсын, же силер салган үйдү алсын, экөөнүн бирөөсүн тандоого алсын деген чечим болду. Ал ошол фонддун жетекчиси катары. Мен да ошону туура көрдүм. Мен да ошондой принциптемин да. Анан эженин үйүнө барсам, жана үйүнөн кубалап чыкканда мен Мирлан, үйдөн кубалап чыгуу болгон. Мен жакамды кармап, аябай мындай бир четинен акмак, ошол жердеги акмак көрүнүшүндө болгондугу мен мындай зээнимди кейиткен да. Себеби адамдагы адилетсиздик ар кандай жолго алып барат экен. Эже, сиз кечээ эле айтып атпадыңыз беле? Министрди, депутаттарды жамандап атпадыңыз беле видеодо? Мен ошолорду атайын чыгарган жокмун го. Сиз айтпадыңызбы, ал дагы акмактар бир башына 2ден 3дөн там алып тиякта майпаңдап жашап атат. Мен бир алачык эле болсо болот эле деген видеоңуз жокко чыгара албайсыз. Видеодо сөздөрүңүз турат. Муну кантип танасыз? Сизге Кудай таалам алачык эмес, заңгыраган үй берди. Ошол үйдүн ичинде жашынакай эле жашай бербейсизби? А сиз 2 үйдү башыңыз курасызбы? Аны кантип жашайсыз? 2 баласы бар эркек. Бирөөсүнө биягын, бирөөсүнө биягын пландап отурат. Эмне деш керек? Буга азыр мени угуп аткан, көрүп аткан мекендештер, бул Кудайга маалым нерсе да. Бул жалган же калп эмес.
Бул көрүнүштү мен көрүп жатам, муну эл да билсин деп ойлойм да, анткени эл да туура таразалаш керек, эл дагы билиш керек да. Анан кыскасы ошону менен эки үйдүн бири эле бериле турган болду. Ошол араптардын үйүн тандоого алды. Биз ак ордодогу эме үйгө эки уту кезген Рахат деген эжебиз болгон. Эки уту жок, 28 жыл төшөктө жаткан эжеге кийинки очередь аныкы болчу да. Тиги Кудайдын буйругу менен жанагы үй Рахат эжеге буйруду. Ошентип принциптүү түрдө бир үйдү алып туруп бердик. Эми кыскасы ушундай учурлар бар. Ошондо мен жанагы сөздү уккам да. Сен акмаксың. Сен ушинтип эле элдин ортосунда ушинтип эле алдай бере турбайсыңбы? Сен мени алдап атасың дейт да. Мен аны алдап атамбы? Карасаңар, ушундай учурлар. Бул дейт мага келген ырыскы дейт. Мага келген ырыскы деп ырыскыга байлайт да. Ырыскы деп билбейм, мен бул түшүнүктөчү. Мисалы мен коомчулукта буга тараза болуш керек. Ырыскы деп Кудай берген ырыскы. Мээнет кылып, бир пахта эгип, эгин эгип, ошодон канча түшүм алып, ошол мээнет кылып атсаң, ошо мээнетиңе жараша бир эмесин алып атсаң, ошол ырыскы болсо керек. Адалдуу болсо адагычы. Анан жөн эле көчөдө бир нерсе жатса аны деле таап алсаң, а деле сенин ырыскыңды берген болбой калат го дейм менимче. Ошол үчүн туура түшүнүктө биз болуш керек. Кандай адамдарга үй бересиздер? Биздин фонд энелерди камтыган. Энелерди. Мисалы кээ бир аталарыбыз кайрылып калса ал нерсе камтай албай калабыз. Себеби биз мүмкүнчүлүгү чектелген эне болсо, же ал мүмкүнчүлүгү чектелген эненин жашоо турмушу чындап эле оор болсо, үстүндө башка үй жок болсо, биз ошондой адамдарга үй салабыз. Же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген бала чакасы болсо, ага көмөк көрсөтөр жан болбосо, ошондой чындап муктажда турган үй бүлөлөрдү гана камтыйбыз. Бүгүн бизде мен муктажмын дейт. Келет, эже сиздики Кудайга шүгүр кылышыңыз керек экен. Сизден да оорлор бар могу жерде. Караңызчы. Мунугул апа эки көзү көрбөй азиз экен. Сизди менен бунун айырмасы бар бекен? Өзүңүз айтыңызчы десең, кээ бирлер уялат. Ооба, чындап эле менин каранда, бул каранда меники киши Кудайга шүгүр экен деп кетишет. Кээ бирлер догурунат. Силер адамдарды тандап кыла турбайсыңарбы, мамиле кылат экенсиңер. Эми түшүнүк ар кандай экен да, эми ага түшүндүрө албайбыз. Ошон үчүн тандоо жанагындай. Туура муктаждыктагы чыныгы муктаж адам камтылып, аны эл көрүп келет. Биз кандай адамдарга берип атабыз? Эки буту жок адам жатат. Эки буту бар чуркап жүрүп деле үй сала албай атабыз бүгүнкү күндө коомубузда, мисалы. Эки буту жок адам кантип салат? Ал өмүрүнүн акырына чейин сала албай өтүп кетет да. Анан эмне кылыш керек? Буту бар адамга караганда буту жогуна салбайлыбы? Аны эл түшүнүш керек. Ал буту жолунда дагы участок болуш керекпи? Жер тилкеси же болбосо дагы ал сатып алып бересиздерби? Эгер жер тилкеси болбосо, биз буга чейин жерлер эми чынын айтканда жер арзаныраак болчу. Биз мен ошол мезгилдерде мына алып атканда жерлерди мына Калыс Ордодон алдык, мисалы $4000 алдык. Өзү базар баасы мисалы бизде эл ичинде ошол эле 4 сотуктар $6000 болуп атса, $1000 скидка кылып $5000 алып аткан учур болуп атты. Ак Ордодон, Ак Ордо 2 ушулардан алып аттык да, анда арзан болчу. Бүгүн ошол жерлерге барып жерди сурасаң, кечирип кой да, ал өтө чоң суммаларды камтып атат. Ошон үчүн жери болсо абдан жакшы, ыңгайлуу болот, жакшыраак болот. Жери жок болсо, биз лучше бүгүнкү күндө ошол жанагындай үйлөрдөн эле алып бергенге аракет кылып атабыз, чтоб шаардын чекерек жактарынан, арзаныраак жактарданчы. Кече жакында эле ошол биз көп кабаттуу үйдөн бир үй алып бердик, бир энебизге. Биз ушундай эмени камтыганыбызда туурараак болот экен да. Бир бөлмөлүү. Эми сизге айта кетчү нерсе, кайрымдуулук фонд менен саясатты аралаштырганга мүмкүн бекен негизи? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бул эми мен ойлойм, менин түшүнүгүмдө кайрымдуулук деген бул адамдын жан дүйнөсүнө бир азык алып келе турган, жан дүйнөнү кубанта турган гана бир таза жол бул. Буну булгабаш керек. Бул нерсеге даже мен дайыма мындай азыр дагы айткым келет. Мындай сомду соопко алмаштырыш керек, бирок соопту сомго алмаштырбаш керек. Туура. Таза нерседен сиз эми саясатка өтөсүзбү же өтпөйсүзбү? Жок. Мен андай ниетим жок. Буга чейин мындай бир сунуштар болгон. Бирок ал сунуштарды мен андай кабыл ала алган эмесмин. Кабыл ала албайм дагы. Себеби мен бүгүнкү күндө баягы мурда бир партия эмес беле биздечи. Анан мен ошондо дагы ушуну айткам да. Анткени ошол учурларда ушундай болбоду. Эл жалпы элге маалым эми, мисалычы.
эл арасында бир кичине болсо дагы элге таанымал бир журналисттерди акырын тартып атты партияга. Ошол эле мугалимдерди тартып атты. Себеби партияны бир усилить этип күчтөткөндө элдин бир көбүрөөк эмесин колдоо тапканга бул негизги кадам болуп жатты да. Ошол учурда мага да сунуш болгон. Андай учурда менин жообум бир эле ушул жооптор болуп келген. Мен бир күн бир партиянын желегин көтөрүп, анан дагы бир желекти көтөрө турган жигит мен эмесмин. Мен бир эле Кыргыздын кызыл туусу бар, сыймык танткан. Ошо тууну эле көтөргөнгө жарайын, эгер жарасам. Ошону гана желбиреткенге бир кичине бир анан башка жагында жөн эле коеюн. Мен ага татыктуу деле эмесмин деген жооптор мен алысмын. Кайрымдуулук фонддо эң көп канча миң доллар акча бир үй бүлөгө бердиңиз? Бир үй бүлөгө биз бүгүн Эң көп сумманы берген суммабыз канча миң доллар болду? бир эле үй бүлөгө бергенибизби? Бир эле үй бүлөгө бергенибиз Мисалы Индияга жөнөттүңүзбү? 175 миң доллар болду. 175 миң доллар. Эмнеден улам Бул бердиңиздер? Костный мост жана Аккан Орус боюнча. Мен ушул жерден да айткым келет азыр мынакей. Костный мост мына диагноздор боюнча. Буну эл билиш керек болуп атат да. Эл ушул нерсени түшүнүш керек. Мисалы Костный мост деп коет, бул Аккан Орусу кыргызча. Аккан Орусунан айыгуу үчүн бүгүн жолдор бар. Барбы? Бар. Буга чейин мисалы биздин кичинекей чакта мисалы андай чет жактарга чыгуу мүмкүнчүлүктөр бизде болгон эмес да. Бүгүн заман өнүгүп атат. Бирок ошол учурларда дартка даба жок экен деп эл түшүнүп келген. Бирок бүгүн бар, аны коомчулук билет муну. Бирок ошол билген жолдун дагы туура эмес болот экен менимче. Себеби тандоо болот экен. Мисалы ушул эле Костный мосттон Турцияга барып дарылана турган болсо, мисалы 150 миң, 200 миң, 250 миң доллар кетип жатат. Бүгүн болуп жатат. Бүгүн муну көрүп аткан же ошол оору менен алып турушуп аткан адамдар жакшы билет. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле оору менен Индияга да барып жакшырып келип атышат. Ал жакта максимум 40 миң доллар кетип жатат. 40 миң доллар. Операциянын өзү 30-35 миң доллардын тегерегин камтыйт. Эми Мирлан, өзүң дагы мындай калыс болсоң, оюң болсо, мисалы, өзүң да таразага коюп көрчү. Дүйнөлүк медицина бир эле протокол менен операция кылмалар өтөт экен да. Мисалы, кайрын кесип жасаса, мисалы операцияда Индиядагы, Турциядагы, Америкадагы, Корея болобу, Япония болобу, баары эле бирдей эле жасайт экен. Болгону местадан айырмаланат. Өзгөчөлүгү эле ошол. Ошол. Мисалы Турцияны көптөр баягы туристический мамлекет болгондуктан ал жак кымбат. Анткени ал жакта комфорт. Биз комфорттун зонада жөн эле жүргөндө эмес, ооруп атканда да комфорттун зонадан чыккыбыз келбейт экен да. Ооруп жатсак да комфорттун зонадан чыккыбыз келбейт экен. Эми ойлосоң, 2 ай же 2,5 ай аралык операция убактысын камтыйт. Ошол аралыкта Индияга барса, ошол эле операциядан жакшырып келип атат бүгүнкү күндө, далилдүү. Барып келип атышат да. Бирок ошону да көрсөтөсүң. Мынакей мына мекендештерибиз Индияга барып жакшырып келди. Бизге айырмасы жок. Мага айырмасы жок. Каяка барсаң аяка бар. Болгону биз колубуздан келишинче мына каражатты өзүңүзгө топтолуп атат. Эми каяка барсаңыз өзүңүз билесиз. Койт Америкага барыңыз. Бирок элди да аяңыз. Эл жыргагандан эле берип аткан жок да. Кээ бирлер мисалы кыйналып атат, мисалы кыйналып атса дагы өзүнүн үстүндө үй жок болсо да кол сунуп атат. Эми элдин акчасы максаттуу гана пайдаланыш керек. Азыр 40 миң доллар менен Индияга барып жакшырып келип, жакшынакай жашап аткандар бар. Эми Турцияга барып 200 миң доллар менен жакшырып келип аткандар бар. Сен каягына жөнөтөт элең? Каягын сунуштайт элең? Көрүп аткан эл каягын сунуштайт эле менин ордумда болсо эгерде. Мен ойлойм, албетте Индияны айтат эле да. Анткени ошол эле жыйынтык. Эгерде Индияныкы слабый болсо, анда сөз жок эле. Анан мен дагы ал берген убакта мындай түшүнүп калбаш керек элдерчи. Бул азамат Индияны эле сунуштап атат депчи. Мага айырмасы жок. Каяка барсам мен дайыма айтам элдерге. Мага айырмасы жок. Анткени бүгүн коомубузда дагы эң чоң неме Мирлан ушундай болуп атат. Муну бүгүн элдер ушул жакта дагы чынында уже билиш керек да бул нерсеничи. Мисалы, бонусный маселелер бар бүгүн коомубузда. Бонус. Заправка барабыз, бензин куябыз. Бонус бар. Маркетке киребиз, товар алабыз. Бонус бар. Жада калса аптекага кирип дары алсак дагы сизде бонусный картаңыз барбы деп сурайт. Бул бүтүндөй коомго аябай маалым нерсе. Бирок эң өкүнүчтүүсү бүгүн ошол клиникалар ортосунда дагы бонустар бар экен. Буну эл билиш керек.
Не, Мен 10 муну адам дайым алып айтып барса келем. бирөөсү акысыз дейт экен. Оны эмес. Мм. Бир адам алып барса дагы бонусу бар. Мгм. Бул мен Турцияга барганымда мен ушул бонусту мага ошондо биринчи жолу сунуштаган. Мгм. Бул сунушталган. Буну мен баягы Кудай көрүп турган нерсени мындай жаап чашырып, өзүмдү жылтыраак көрсөтүп эме кылгым келбейт. Сунушташты. Анан сунуштаганда ар бир келген пациентке биз мынча эмеден берип турабыз, Азамат Бей, тигинде мындай деп жакшы сунуштарын берди. Бирок биз ошол мезгилде Апазали деген сколиоздон бир баланы алып барганбыз. Ал операция $55.000 болот. $55.000 болуп атат да. Бирок барганда бияктан эң кызыгы мындай да, бияктан жөнөтүп атканда $55.000 деп жанагы дискти жөнөтөсүң да. Жөнөттүк, дискти көрүп, ошол эле дискти. Анан $55.000 деген жоопту берди. Келди, анан элден бат эле акча чогулуп калды дагы. Анан өздөрүнүн ата энеси бир $15.000 алып келди. $40.000 элден чогулду дагы. Биз тез арада эле Индия эмеге Турцияга кеттик. Анан ата энеси дагы өтүндү, мени кошо барчы деп. Анан мен да кошо бардым. Кайра эле бардык, барып эле ошол эле дискти бердик. Эң кызыгычы, карасаң. Ушул эле дискти бердик. Мгм. Берсек, баягы 55.000 деп жоопту берген мистер Айдаган профессор. Жана дискти көрүп бүтүп, анан акчасы канча болот, операциясы убакыты сааты канча болот деген жоопторду алып атабыз да. Так, бул операция $70.000 болот деди. Көрдүңбү? Буга Кудай күбө да. $70.000. Анан мен сурадым, доктор Айдаган. Сиз ушул эле дискти бергенде сизге кече жакында эле ал ада көп да пациенттер. Дүйнөнүн булуң бурчуна кетип бизди мындай элесе албай калды окшойт беле деп койдум да. Мгм. Биз сизге ушуну бергенде $55.000 дедиңиз. Ушул эле дискти көрүп алып. Анан биз кайра сизге жаңы башка анализ тапшырып, анан башка эмени алып келсек, диск алып келсек, анда сумма өзгөрсө, мен ойлонбойт элем. Сиз бир эле дискти алып келгениңизде $55.000 дедиңиз. Кайра эле ушул дискти алып келсек, $70.000 дедиңиз. Айырмасы эмнеде мисалы? Десем эле мындай эметип кетти да. 55 деп айтылды беле деди. Анан жардамчысынан сурады. 55 деп айтылды эле, ооба деди эле. Анда 55 болот деди да. Көрдүңөрбү? Эл буну билиш керек. Бүгүн эгерде ошондо биз кошо барбаганда 55 деп айтылып туруп, барганда 70 болмок. Кандай болбосун алар алмак. Бул биринчиден. Экинчиден мага сунуш болду клиника жетекчилигинен. Врачтан эмес, жетекчиликтен. Эгерде силер ар бир эмеде жөнөтүп турсаңар, биз силерге эмени комиссионный неме берип турабыз деди да. Анан ал айтып бүткөндөн мен жылмайып эле айттым да. Сиз мени мындай түшүнүп кабыл алыңыз. Биз сизге акча алып келдик. Мен сизден акча алып кетейин деп келген жокмун. Котормочуга айттым, жакшы которуп берип койгула депчи. Биз сизден акча сурап келген жокмун, кардешим. Мен сизге акча алып келдим мынакей. Мына акчаны жакшы мындай адалдуу жол менен алгыла, жакшы аракет кылып бизге жыйынтык бергиле. Биз ушул жетиштүү. Анан мага азыр айтыңызчы, мага азыр бир келген адамдан канча комиссия чыгат деп сурадым. Канча чыгат? Ошо мага канча чыкса, ошо могу операциядан кем эткиле. Ар бир келген адамга. Бизге ушул керек. Мен өзүм акчам өзүмө жетиштүү. Мирлан, сеники өзүңө жетиштүү, менин билишимче. Бирок бизде шүгүрчүлүк эле керек. Могу астыбызда турганчы миллиардтар эмес максатыбыз. Астыбызда турган нерсени аш кылганга, жегенге бизде мүмкүнчүлүк болобу? Ошону жеп жетише алабызбы биз бүгүн? Эртеңке чейин. Же жетпей өтүп кетебизби өмүрдө? Эч кимде кепилдик жок да. Ошон үчүн ушундай жоопту бергенге аракет кылдым. Бүгүн ошондой жол менен жасалып келди. Бирок эл да билиш керек, биз бүгүн Турцияга адамдар жөнөткөн жокпуз. Эмне үчүн? Себеби чакырып атканда Астуман чакырат баягыдай эле. Баргандан кийин эле уй саагандай саап жатат. Мен ал жердеги адилетсиздикти көрүп жатам. Буга башка да көптөгөн кыргыздар, мекендештер чуркап жүрөт. Алчу комиссиясын балким алып аткандыр, балким алган жоктур, мен алардын күнөөсүн көтөргүм келбейт. Бирок комиссияга кызыгып, бүгүн жөнөтүп, анан мындай көрүнүштөр болуп жатат да. Ошол эле Индияга деле. Бүгүнкү мына кече жакында эле бир окуя болду. Мен муну эгер кааласаң, ошол адамды бул элге дагы кызыктуураак болот. Ошол алданган адамды сен алдыңа чакырып, ал кантип алданды, канча суммага алданды, алданмак да, ошону чакырсаң ал кызыктуу маяк болот. Бул мындай. Костный мозг ошондой эле. Турция Индиянын өзүнөн жооп алып берет $130.000 деп.
Мен азыр алардын аттарын атап же ошол фонддун атын атасам дагы туура эмес болуп калат. Негизи адамдык эмеме дагы алардын иш алып баруусуна дагы мындай туура эмес болуп калат. Буну укук коргоо органдары өздөрү аныктайт буюрса, анткени иликтөө жүрүп атат. Мисалычы бул жерде мындай $130,000 деди да, Индиядан жооп алып бериптир. Анан мен аны окуп алып аябай таң калгам. Ошол адам кайрылды. $130,000 дегенди мен 10 жыл болду көрө элекмин. Ал ошол жоопту алып берген адамдар мына бир жакында эле болуп 1,5 жылдын айланасы болупту иш алып барып аткандарына. Бирок бүгүн жана сумма эбегейсиз чоң сумма да. Ал өтө чоң да. $130,000 деген жок. Индияда $40,000 максимум барып келген жол кире тамак ашы менен бириккенде. Буну эл билиш керек. Ал эми алга айттым да $130,000 $45,000 чогултулуптур. Бүт айыл менен бар чогулду. Эми кыскасы мага аябай сурады да, азамат $130,000 деп атат. Ал клиника эми сеники эмес да. Бирок анан биз баргандан кийин ошол акча жетпей калып, анан $100,000 болуп кетип, анан $130,000 $120,000 болуп кала турган болсо биз анан кантебиз деген суроо болду. А мен аларга кепилдиктүү гана айта алдым. Анткени клиниканын жетекчиликтери менен мен бүгүн ортомчулар менен эмес, жетекчилик менен сөз сүйлөшкү элем. Келишимдерде ошол коюлган. Суммалар гана берилиш керек. Ал суммалар квитанция менен болуш керек. Бизге ишеним арткан эл, ишеними алардын эмеси талкаланбаш керек. Үмүтү акталыш керек деген принциптер менен келишимдер түзүлөт. Анан мен аларга кепилдиктүү гана айта алдым. Муногу сумма гана кетет дедим. Анан алар ишен жетпей калса тамаша иретинде айттым, жетпей калган мен жеткирип берем силерге. Анан барышты, анализдер тапшырылып бүттү. Операцияга кире турган болду, $35,000 боло турган болду. Операция баасы. $2,000 скидка кылдырттык. $33,000 менен операция кирип чыкты. Эми сен ойлосоң барып келишине $40,000 кетти. $90,000 алдап атат бир адамдан. Эмне деп айтыш керек? Мына коом, эл дагы күбө болуш керек. Бул жалган же башка нерсе эмес. Буну эгер кааласа мен ошол адамга бир эме боло турган болсо мен мындай кепилдиктүү немени бере алам да. Себеби бул болбойт да. Кандай болот? Бир адамдан. Ошон үчүн мындай кадамдар бизде болбош керек. Ошон үчүн айтып атканым ушул. Адамдардын ишеничин пайдаланып мен жасабаш керек. Балким мен дагы бир кемчилик кетирип коюшум мүмкүн. Бирок менин кемчилигим жана анчалык деңгээлдеги барбаш керек. Болуп калышы мүмкүн каталар. Мен деле элге келип алып анан коо сүйлөп, анан жакшы көрүнүп, анан өзүмдү укмуш көрүнүш көрсөткүм келбейт. Мен кандай болсо менде бир эле маска болуш керек. Болсо. Бир эле момундай келбетим болуш керек. Анан аны кайра мынтип эме алмаштыруу эмеси болбош. Азыр айтып аткан сөздөрүңүздөгү суммалар мен карап көрө элекмин, негизи андай суммалардычы. Бирок ошончо Индия, Турция деп сүйлөп атасыз да. А бизде дагы барбы ошондой ооруканалар барбы негизи бизде? Бар. Биз буга чейин мамлекет аксап келген. Көп жагынан эле аксадык да, мисалчы. Бирок бүгүн айтып атканым ошол жана алдыда дагы. Биздин көздөрү жакшыны көрүш керек. Мына бүгүнкү күндө ошол эле боор оорусунан операция кылууну биздин өлкө башчыбыз, мисалы президентибиз, мына урматтуу президентибиз жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип, күчтүү аппараттарды алдыртып, врачтарды окутууга сунуштап, бүгүн аракет жүрүп атат. Өзүбүздө операциялар башталды, болуп атат. Эми Костный мост. Костный мосттон дагы менин билишимче мына жакын арада дагы болуп өттү. Бул алгачкы кадамдар. Кудайдан көп дуа кылайлы. Биз ошол эле чет өлкөгө барып, ошол эле индустардын, түрктөрдүн, башка улуттун алдына чөгөлөп, бир көз каранды болуштан Кудай сактасын. Эгерде ушул аракетибиз жакшы бир врачтарыбыз дагы жакшы аракет кылып, алар дагы мындай бир сабаттуулугун жакшыртып, ишмердүүлүгүн, ошол иш алып баруусун, изденүүсүн жакшыртса, өз өлкөбүздөн жакшыргандан эмне жетсин мисалы. Биздин больницадан дагы сизге сунуш кылгандар болдубу? Кел бизге дагы алып кел, боор ооруган, бөйрөк ооругандарды. Биз сага дагы макул бонус чыгарып берели. Ерлан, бонус эмес, чакырганды кой. Мен өзүм чуркап барганга даярмын. Мен чуркап да барам эртең мисалычы. Себеби биз врачтар менен кызматташабыз, кыргыз врачтар менен. Алар менен кызматташуусуз болбойт. Врачтар сөзсүз бизге керек. Биз врачка муктажбыз. Себеби алардын кеңеши керек. Алардын уруксатысыз уча албайт чет өлкөгө. Биз байланыштабыз дайыма. Мен саламаттык сактоо министрлиги менен көп ирет мындай эмелерди өткүзгөнгө аракеттенем. Ал жака көп барам. Сунуштайм.
Мисалы жанагындай операция болуп келгендерди консультациялар болот, алардын уруксатысыз бизде өтпөйт. Бизде социалдык министрлик менен биз тыгыз кызматташуу эмесин жасап келебиз. Ошол эле муфтият менен биз ошонун баардыгын камтыш керек, бир эле медицина жааты эмес, ар тармак. Себеби биз өз оюбуз менен болсок адашып калабыз да. Мисалы мен врач болбой туруп мен кантип ага консультация бере албайм, анан ага врачка эме беребиз. Анан врач айтат, ошонун көрсөтмөсү боюнча анан кыймыл кылабыз. Сиздин фондко көбүнчө кайсы оорулар көп кайрылышат? Бизде ушул мынакей карачы, ушул эң эме суроолор да. Мисалы бизде көп кайрылгандар бүгүнкү күндө могул боор оорусу менен көп кайрылчу да. Бул өкүнүчтүү нерсе. Бул коркунучтуу да нерсе. Буну эл бул эмеден мындай сактаныш керек да. Себеби эмне үчүн сактаныш керек? Себеби бул жугуштуу оорулардын да бири болот. Вирусный оору болуп атат. Бул боор оорусунун ичинде да бөлүнөт. Вирусный болуп, вирусный гепатит болупчу. Ошонун ичинде вирусный бул коркунучтуу. Бул жугат. Кандай жол менен жугат? Бул тиш докторго барганда, тиш жулдурганда, жана стерилизация болбосо, мисалы, одноразовый эмелерди колдонбой туруп, жөн эле ысык сууга кайнап аткан жерге салып коюп эле кайра алып чыгып, бул болбойт экен. Анын кайнатуу аралык сааты болот экен. Ошол аралык, ошол эмелер вирустар өлүш керек экен болсо, кийинкиге алып өтпөш керек да. Бизде ошол камтылбай келген да. Мирлан, ошол камтылбай келгендиктен мына бүгүнкү бийлик келгени ошондой эмелердин 71 менин билишимче 72 стоматология жабылган. Себеби алардын лицензиясы жок, жанагындай стерилизациясы Калп эле иштеп жүргөндөр. Кызматын кылып келген да. Келсе жулуп коет, акчасын алып коет, кетирип коет. Ошентип жугуштуу оорунун бизде көбөйүп атпайбы? Бүгүнкү күндө жугуштуу оорулардын мына ошо боор оорусунан көбүрөөк болуп келет. Ал жугуштуу оорулардын ошол эмесин тиш оорудан, тиш жулдурууда, аял заты төрөттө, ошол жактан да кан аркылуу жугат экен. Кыздар жана маникюр деп коебу? Жасалгалы. Ушулардан жугат экен. Булар анткени бирөөгө колдонгон эмени экинчиге колдонгондор бар экен, колдонбогондор бар экен. Одноразовый колдонулгондор бар. Бирок тазалыкты сактап, гигиенаны сактап, мындай эмелерди камтыгандар бар. Камтынбагандар да бар экен да. Аны менен бирге жана бритва менен сакал алып атпайлыбы? Ушу менен дагы үйдө турса, ошо менен бирөө алат, аны байкабай эле экинчиси алат. Бул деген көбүнчөсү Москвада, биздин Россияда иштеген мекендештерден бир канчасынан ушундай кездешти да. Эмне болуп жукканын сездиңер деген суроо болсо, мен ушудан эле шек санап калдым. Мен эчте тишти эле жулдурган эмесмин, эчтеке деле эме болгон эмес. Мен ошол турганда устара менен алгам бритваны. Ошондон эле көрөм дейт да. Анткени себеби бул ошондон да жугат экен да. Будан алганда. Ошон үчүн жугуштуу жактары көп. Жана аял эркектин ортосундагы катнаштан дагы жугат. Дагы бир суроо берейин. Кайрымдуулук фондду ачып иштетип жүргөн кезде, эми Кудай сактасын, анайдын бетин ары кылсын. Сиздин өзүңүздүн жакын туугандарыңыздан Индияга, Турцияга жөнөткөн абал болдубу сизде? Болгон. Эми баарыбыз пендебиз да. Жок, туура. Өзүңүздүн туугандарыңыз. Инсанбыз. Эми робот эмес болгондон кийин. Ага да кайрымдуулук кылдыңызбы? Жок, мен өзүм апам, мени төрөгөн энем барып операция болду. Эми өзүбүзде мындай да, Эмне болуп? Жүрөгүнөн. Биз жүрөгүнөн сосудтарын алмаштырдык. Сосудтарды. Канча миң клапан доллар деген. кетти? Айтып атпайм, биздин Кыргызстанда азыр айтсам да элдер жаман көрүшү мүмкүн. Мисалычы, бизде Кыргызстанда медицинанын аксап келгендиги аябай чоң көйгөй болуп келген да. Бирок бүгүн Кудайга шүгүр болуп келатабыз деп атпайлыбы? Апамдыкы буга азыркы учурда дагы коюлган диагноздор анык эмес. Айрым учурларда болжолдуу диагноздор коюлуп атат. Мен апамдыкын, мисалы, жүрөгүнүн клапандары деген да. Клапандарын алмаштырыш керек деген. Анан стенд коюш керек деген. Анан бияктан ошондой эме болду. Анан мен эми Индияга да маалыматым болгондуктан мен ошол жака алып барууну туура көрдүм. Анан биз аны эми Кудай сактасын, элден акча эметкен жокпуз. Эми өзүбүз да Кудайга шүгүрбүз. Менин да бир туугандарым Кудайга шүгүр. Өзүбүз деле Кудайга шүгүр. Мен кичине анан эми жөн эле чыга эле мен минтип атам деп эле элден чыга бербеш керек да. Анан барып Индияга барган аздер тапшырылганда апамдын клапаны эмес, сосудтарда маселе экен. Холестерин деп коет го. Ошол сосудтарды май басып, кан айлануусу нормалдуу болбой калгандыгын көрсөттү, баарын чачтакка кылып. Анан 25 жылга гарантиясы менен сосудтарды которттук да.
Анан операциядан кийин апам Кудайга шүгүр жакшы, бирок бир топ эле акча кетти. Бирок Канча? маселе эмес, апабыз $9.000 айланасында кетти. Бирок Кудайга шүгүр болду. Жыйынтыгы жакшы болду. Апабыз кашыбызда. Кудайга шүгүр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Азамат Байматов мырзага мүмкүн болушунча суроолорду бердик. Мен ойлойм, болгон суроолорду сизге бердик деген үмүттөмүн. Анда эмесе сизге чоң рахмат биздин эфирге келип бергениңиз үчүн. Жана ошондой эле сизге эркин микрофон, камерага сүйлөп койсоңуз. Бардык мекендештерге ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бактылуулук каалайм. Ал эми жүрөктөрдө ыйман болсун, динибиз болгон ушундай бир ишенимибиз Кудайга болгон, динибизге болгон көз карашыбыз жакшырсын тилектешмин. Өзүбүздүн биз эми кыргызбыз, салт санабыз, үрп адатыбыз бар. Ушундай сонун бизге ата бабаларыбыз керемет жайды бизге мурас калтырган. Ошол мурас калтырган жерге кыянат кылбай, ошол жерибизди гүлдөтүп, кууратпай, гүлдөтүп, жашнакай кылып жаркырата бир жашашлыкты насип кылсын. Өлкөбүз өнүксүн, Кыргызстаныбыз алдыңкы мамлекеттердин катарында болушлугун жараткан Аллах Таала насип кылган болсун. Ошол эфирге мени убакыт бөлүп чакырып, конок кылып олтурганыңа мен аябай терең ыраазычылык билдирем. Жалпы жамаатыңа мындан аркы иштериңерге ийгиликтер болсун. Жалпы элибизде амандык, тынччылык болсун. Кудай буйрса, амандыкта көрүшүп турайлы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн түз эфирде коногубузда албетте Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун башкы директору Азамат Байматов болду. Буюрса эртең дал ушул убакытта ушул саатта жолугушканча саламатта калыңыздар. Бүгүнкү түз эфирди алып барган мен Мирлан Муратов болдум. Саламатта калыңыздар.